Баткенде өрүктүн ак өрүк деп аталган сорту бышып, терилип жатат. Дыйкандардын айтымында быйыл түшүм жылдагыдан жакшы. Аны мына ушул шактан көрсөк болот. Мөмө көп байлагандыктан көтөрө албай сынып жатат. Ал эми баасы 30 сомдон 80 сомго чейин сатылып жатат. Сайкал Акылбек кызынын үй бүлөсү былтыр 8 тоннага жакын түшүм алса, быйыл 10 тонна жыйноону болжоп турат. 1 гектар жер аянтында 70ке жакын эрте бышуучу ак өрүктүн көчөтү бар. Пышкан сайын эле теріп өрөбүз. Утур эле. Көктөрүн тербейбиз, үстүнү биринчи теребиз, кийин астын терип баштайбыз да. Азыр ошо айылыбызга келет машиналар өздөрү. Ошолорго тапшырып атабыз. Жардамчы алганбыз, кошумча жардамчы, туугандарыбыз келет жардамга. Жардамчыларга күнүнө 1000 сомдон төлөп беребиз. Муну бир мезгилдерде эле терип албасак, убакыт өткөн сайын өрүктүн сапаты кетип, пышып кетсе, алыс жака кеткенге мүмкүн болбой калат экен. Ошого жардамга келдик. Ал жактан бизге ушинтип терип келип беришет. Биз отуруп алып муну сорттойбуз. Бул жерде аябай көөдө азыр ада болуп калыптыр да. Аябай көп өрүктөрдү сорттоп, кечээ 2 тоннага жакын өрүктү сорттоп жөнөттүк. Аймактын дагы бир тургуну Сыймык Жалалидин уулунун 1 гектар жеринде 250 түп ак өрүк бар. Андан жылына 20 тоннадан ашык түшүм алат. Болжол менен быйылкы жылдан бир 25 тонна алабыз. Түшүм жакшы быйыл, Кудайга шүгүр. 3 күндөн бери жыйнап атабыз. Эртең бир күн бүтүп калабыз, Кудай берсе. Биз өзүбүз Москвага алып барып сатабыз. Негизи өрүктү тууганыбыздан бери эле өрүк карайбыз. Анан ак өрүк менен 10 жылдан бери алектенебиз. Именно ушул сорт менен ак өрүк шалак деп айтылат. Багбан түшүмдүүлүктү арттыруу үчүн убагында суусун коюп, керектүү азыкты берүү зарыл дейт. Ошондо жакшы баага да сатса болоорун айтат. Анын үй бүлөсү өрүктү ортомчусуз түз Орусияга жөнөтөт экен. Мындан товарный вид чыгат могу марлиденчи. Негизи анан бир аз ушундай көп сап-сары эмес, мындай сарыгыч, жашыл кылып үзөбүз. Потому что бул Россияга жеткиче уже сап-сары болуп, даяр болуп базарга кирет да. Шифаты. Атайын мыздаткычы бар машиналардын жардамы менен ушу Россияга жеткизип сатып атабыз. Акыркы жылдары өрүктүн бул сортун өстүргөндөр көбөйгөн, анткени жумушу жеңил, кирешеси да жакшы дешет дыйкандар. Шаардан үй алдык. Машина алдык. Кирешеси жакшы эле, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Быйыл бирок түшүмү мол болду. Жакшы болду быйыл. Жылдага караганда быйыл көп. Мөмөсү көп болду. Ак өрүк деп аталган бул сорт эрте бышып, Казакстан, Орусияга экспорт болот. Мында атайын база түзүлүп, тургундар терип келген түшүмүн ушул жерге тапшырышат. Өрүк сезон башталгандан бери биз 3-4 машина чыгарып, мисалы мен өзүм 3 машина чыгарып 60 тонна чыгарып. Таза. Иншалла дагы алып атабыз. Быйыл өрүк көп дейт. Мисалы өрүк көп дейт. Баалар өткөндө бир 4-5 күн мурда 70 болду. Азыр базарга карап, уже элдер неме алды, уже 60га түштү. Баткен облусунда дээрлик ар бир үй бүлө өрүк өстүрүп киреше табышат. Аймакта 1000 гектардан ашык аянтта 10го жакын өрүктүн түрү өстүрүлөт. Анын 1000 гектардан ашык аянтын ак өрүк ээлейт. Жылына 100 000 тоннадай жаңы өрүк же 25 000 тоннадай кургатылган өрүк жыйналат. Түшүмдүн 60-70% экспорттолот. Миңгүл Койчорова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.